Жаны, Нуртилек. Кандайсың сен бүгүн? Жакшы бала болуп атасыңбы? Жаны деши. 25 жаштагы Гүлүм Лиспекова 8 февраль күнү номер 4-төрөт үйүндө көз жарып, бир кыз, бир уулду болду. Бул анын 3-төрөтү. Эне балдар учурда ара төрөлгөн кароо бөлүмүндө жатса дагы ден соолуктары жакшы. Аларга Нуртилек, Нурайым деген ысым ыйгарышкан. Кечки саат 10:55-те уул төрөлдү, 11:05-те кыз төрөлдү. Аралыгы 10 мүнөт. Уул болсо төрөлдү, 2505 болуп төрөлдү. Кыз болсо 2 килограмм 45 грамм болуп төрөлдү. Илак деле эмес окшойт. Убактысы менен эмизип, убактысы менен тамагын берип, которуп эметсең илак эмес экен. Жаңы көз жарган энелерге баланы кароо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан сырткары эне баланын абалын жакшыртуу үчүн ар кандай процедуралар аткарылат. Мисалы, кенгуру ыкмасы. Кени жакшы эле. Бул жакшы эле эме атат. Бул өлкө тегинде стараются. Жакшы эле аракет кылып эме атышат. Температуралары жакшы эле. Температуралары 36. Температурасы 36-тан ылдый түшпөш керек, 37-5тен өдө көтөрүлбөш керек. Кенгуру бул баланы эненин төшүнө жаткызабыз. Анткени бул тамак сиңириги жакшы болот, жылуулукту жакшы кармайт. Аталган төрөт үйүндө мурунку жылдарга салыштырмалуу быйыл эгиздер көбүрөөк төрөлгөнүн дарыгер Гүлнара Ибраимова кошумчалады. 2016 жылы бизе 127 бала төрөлгөн. 127. Двойня төрөлгөн, 2 тройня төрөлгөн. 17 жылы. 16 жылы 144 двойня, 3 тройня төрөлгөн. 18 жылы 163 двойня, 4 тройня төрөлгөн. Ошондой эле могу эгиз балдарды бөлбөш керек да. Даже могу одеялдар менен бөлбөш керек. Бул балдар деген бир одеялда жатыш керек. Бири-биринин колдорун, бири-биринин жылуулугун бири-бирине берип туруш керек. Булар курсагында, энесинин курсагында жатында ушунча жатышкан, ошондой условияда жатыш керек. Ошондо булар жана жылуулукту жакшы кармайт да. Кыйынчылыгы бар экен, бирок зато бир кыйнал болсам зато аман-эсен, самое главное, аман-эсен чоңойто алышым керек. Наристелер бир аз торолуп, дене табы бир калыпта болуп, эне балдар өзүн жакшы сезип калганда гана үйүнө жиберилет. Айзада Нурадилова, Гүлчара Казныкулов, New TV.